Айылдардан жагымсыз, суук кабарлар келип жатат. Айылдын абройлуу адамдары, мугалимдери, спортсмендери үймө үй кыдырып, паспорт чогултуп, добуштарга акча сунуштап жатыптыр. Өздөрү агитатор болуп жазылып, 15 миң, 20 миң сомдон маян алып атыптыр. Биз кандай эл болдук? Биз эмнеге ушул абалга түштүк? Эмне үчүн ушундай кылып атабыз? Биз унутуп калдыкпы? Ушул азыркы өкмөт, ушул кетип жаткан чакырылыштагы жогорку кеңеш тиешеси жок деп ойлойсуздарбы өлкөдөгү абалга? Унутуп калдыкпы кече эле пандемияда канчалган адамдар өлдү? Дары дармек жетишпей, Кликсан издеп, медиктерге маска издеп, кыйналып, кандай азаптар тарттык эле? Жалаң тиешеси жок деп ойлойсуздарбы? Жумушсуздуктан канчалаган адамдар Россияга кетип, ал жактан жүздөгөн жаштардын өлүктөрү келип жатат го. Же жалган айтып атаманбы? Канчалаган үй бүлөлөрдүн тагдырлары талкаланды ошол азаптардын айынан. Медиктердин айлыгы 5-6 миң сом, мугалимдердики 7-8 миң сом. Унутуп атасыздарбы ушуну? Добушту сатып алууга миллиондогон доллар акча короткондор өлкөгө бир жакшы өзгөрүүнү кылууну каалайт деп ойлойсуздарбы? Түшүнүү керек да. 10 миллион доллар коротуп аткан партия эч болбогондо 100 миллион доллар пайда менен чыгууну каалайт экенин. Анан эмне болуп атат? Эмнеге добуштарды сатып жатасыздар? Эмнеге добуштарды сатып алууга ортомчу болуп жатасыздар? Ойлонбойсуздарбы? Дагы деле кеч эмес. Ушул видеону көчүрүп, таратып, бөлүшүп коюңуздар.